Өлкөдө 10 январда мамлекет башчысы шайланып, аны менен бирге республиканын башкаруу түзүмү аныкталат. Жарандар президенттик же парламенттик системасын тандашат. Референдумга тиешелүү мыйзам долбоору өткөн жумада парламент тарабынан кабыл алынган. Көпчүлүктүн позициясын билүү ошол максаттар менен өткөрүлөт. Кайсы ошол башкаруу формасын биздин жарандарыбыз каалайт көпчүлүгү да. Президенттик республика же парламенттик республика, анан 3-чү графасы бар, баарына каршы деген. Референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзамга ылайык жарандар каршы же макул деген демилгелүү агитациялык топторду түзсө болот. Алар каттоодон өткөн соң каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн дайындашат. Андан кийин үгүт кампаниясын жүргүзүүгө фонд түзүлүп, агитация добуш берүүгө 24 саат калганда токтотулат. Демилгелүү топтор өзүнүн кайсы тандап алган позициясына үгүт жүргүзүүгө укуктуу. Үгүт жүргүзүүнү ошол шайлоо мыйзамдарында көрсөтүлгөндөй эле элдер менен шайлоочулар менен жолугушуу учурунда массалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылуулар, тиешелүү басылма продукцияларын чыгартып, аларды таратуу жолу менен жана интернет басылмалар аркылуу үгүт жүргүзүшү мүмкүн. Белгилей кетсек, депутаттар, чиновниктер референдумду өткөрүүдө коюлган маселенин кайсы бир вариантын таңуулабашы керек. Үгүт учурунда социалдык, расалык, диний, улуттук кастыкты козутуучу ар кандай билдирүүлөрдү таркатууга, бийликти басып алуу чакырыктарына, конституциялык түзүлүштү өзгөртүп, мамлекеттин бүтүндүгүнө шек келтире турган, башка мамлекеттердин саясий жана башка ишмерлеринин фото, видео материалдарын жайылтууга катуу тыюу салынат. Мындан тышкары, үгүт иштерин жүргүзүү жана ага тийиштүү материалдарды таркатуу төмөнкү жактарга тыюу салынат. Мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерге, аскер кызматкерлерине кызматтык милдетин аткаруу учурунда, кайрымдуулук уюмдарына жана диний бирикмелерге, шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнө, жарандарга массалык маалымат каражаттары жана чет мамлекеттик мекемелерге, жарандыгы жок жактарга, эл аралык уюмдар жана эл аралык коомдук кыймылдарга. Референдум жалпы шайлоочулардын тизмесине кирген жарандардын 30%дан ашууну катышканда өттү деп эсептелинет. Катталган аймагынан башка жакта жашаган жарандар президенттик шайлоодо жана референдумда добуш бериш үчүн 29 декабрга чейин каттоосун алмаштырууга тийиш. Добуш берүү күнү башка мамлекетте жашагандар жана убактылуу жүргөндөр арыз менен добуш берүү ниетин билдирүүгө укуктуу. Ал үчүн 29 декабрга чейин жалпы жарандык паспортунун көчүрмөсүн тиркөө менен белгиленген үлгүдөгү арызды толтуруп, тийиштүү участкалык шайлоо комиссиясына кайрылышы керек. Мындай учурда жаран биометрикалык идентификациядан өтөт. Арызды шайлоочунун кабинети сервиси аркылуу 3W chekit.gov.kg сайтына электрондук форматта берсе да болот. Мындай учурда шайлоочу идентификациялоонун бирдиктүү системасынын негизинде катталат. 10 январда биометрикалык идентификациядан өткөндөн кийин ар бир катышуучу идентификация тууралуу 2 чек алат. Биринчиси Кыргыз Республикасынын президенттин мөөнөтүнөн мурда шайлоо үчүн бюллетенге, экинчиси референдумга добуш берүү үчүн бюллетенге алмаштырылат. Коомчулукта референдум өткөрүү боюнча ар кандай пикирлер айтылууда. Айрымдар жогорку кеңештин кабыл алган чечимин легитимдүүлүгүнөн шек санашууда. Бирок бул маселеге буга чейин дагы бир катар юристтер жооп кайтарышкан. Адистер белгилегендей, мыйзамдагы процедура дагы бузулган эмес. Өлкө эгемендүүлүк алгандан бери 8 жолу референдум өткөрүлгөн. Баары тең баш мыйзамды өзгөртүү максатында. Жерде ушу конституцияга өзгөртүүлөргө макулсузбу же макул эмессизби деп бери дегенде эле 60 же болбосо 160тан ашык өзгөртүүлөрдүн баарын киргизип, айрым учурларда түп тамыры менен жаңы, мына 2010-жылы алганда түп тамыры менен жаңы конституция алган учурлар дагы болгон. Биз андайга барган жерибиз жок. 2010дон мына 2020га чейин президенттик парламенттик же парламенттик президентне деген аралашма системасы дагы тилекке каршы акырында жанагындай толкундоолорго алып келди да, октябрдын 4-ндө 5-инде. Ошондуктан буну үстүңкү саясий топтор эле чечпестен элден сурап тактап алып, андан кийин гана ошо формага ылайыктуу мыйзамдарды, конституциянын өзүн мыйзамдарды дагы ошого кабыл алыш керек экен деген ойго келип, андан кийин биз ушундай кадамдарга бардык.
Референдумду өткөрүү боюнча чыгашалардын сметасы 39,9 миллион сом деп бекитилди. Президенттик шайлоо менен бүткүл элдик добуш берүү бир күнгө белгиленгендиктен каражат оптималдаштырылып, үнөмдөлгөнүн БШК төрагасынын орун басары баса белгиледи. Жалпысы болуп өлкө боюнча 2473, ал эми чет мамлекеттерде 45 шайлоо тилкеси бар. Бактыгүл Султанбек кызы, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.